Ал эми ушул телефондун кубаты бар, заряды. Эгер сапарга чыгып калсаңыз, кошумча зарядниктерди аласыз. Балким чөнтөк зарядниктер болсун, же машинаңызга болбосун. Кыскасы, телефонуңдун заряды өчүп калбасын деп телефонуңузга кам көрөсүз. Мына ушул зарядка кам көрөсүз. Ишенип коюң. Ушул телефондун зарядына бекем болгондой, намазга да бекем болсок, биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, эчак эле канчалаган соопторду жыйнап, жашообузга береке келип, кадимкидей Алла Тааланын рахматы түшүп, бактылуу болуп жашап калмакпыз. Ал эми ушул телефонго бир күндө канча единица саласыз, канча бирдик саласыз? Эгерде ушул телефонго бирдик салгандай, сиз башка кедей кембагалдарга садака бере турган болсоңуз, ишенип коюң, сиздин жашооңуз берекелүү, ар кандай жаман кырсык балээлерден толук кутулуп кетмексиз. Эгерде ушул телефонуңузга салгандай акчаны бир кедей кембагал жесирлерге берсеңиз, жашооңуз өзгөчө болмок, башкача болмок. Же болбосо ошол Instagram болсун, WhatsApp болсун, Facebook болсун, ошол жакта виртуалдык достор менен достошкондой, ошолорго кылган мамилени өзүңүздүн бир туугандарыңызга кылганда, анда жашооңуз башкача болмок. Балким сиз аларды тааныбайсыз, аларды көргөн да эмессиз. Алар виртуалдык ааламдагы достор. Эгерде ошолорго кылган мамилени туугандарыңызга кылганыңызда, анда Аллах Тааланын рахматы, берекеси ороп алды эле сизди. Өзүңүздүн тууганыңызга ишенбей, ошол социалдык тармактарда дос болгон досторуңузга ишенесиз. Сиз билбейсиз, анын артында периште олтурабы, же шайтан олтурабы. Жакшы адам олтурабы, жаман адам олтурабы. Анын максатын да билбейсиз. Бирок өз тууганыңызга ишенбейсиз. Өз тууганыңызга ишенбей, ушул башкаларга сырыңызды айтып төгүлө бересиз. Эгерде ошол досторуңузга ишенгендей, туугандарга ишенип мамиле кылганыңызда, анда жашооңуз башкача болмок. Алла Тааланын рахматы, берекеси сизди ороп алмак. Мен бул видеомду келечегин ойлогон, туугандарын, ата-энесин, дос жарын ойлогон чыныгы мусулмандар үчүн айттым. Мындай адамдардан башкасы бул видеодон эч кандай сабак албайт. Болгону адамдан кемчилик издеп гана коюшат. Сиз чыныгы мусулман болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.